Ассаламу алейкум достор, каналыма қош келіңіз. Бүгін сізменен біргелікте мына ушундай түгі жоқ шабдалы жана түктүү шабдалы жүзүмдөн баарын чогуу биргеликте кошуп, даамдуу сонун кышка компот даярдайбыз. Менин каналымдан алыстабай, мени менен чогуу бирге болуңуз. Мына ушундай баарын жууп тазалап алдым. Компотко өтө бышып жетилген эмес, бир аз тоңураак шабдалыны алабыз. Мынакей баарын мына ушинтип данегинен ажыратып, тең ортосунан бөлүп алдым. Мынакей мына ушинтип баарын данектеринен ажыратып бөлүп алабыз. Бул түктүү шабдалы. Данегинен ажыраткандын себеби компотту даярдоо бир кыйла жеңил болот. Эгер шабдалынын данеги менен кошо даярдасаңыз, бир аз убакыт көбүрөөк кетет. Эгерде шабдалынын данегинин ичиндеги данектерин алып таштап, андан кийин жапсаңыз, убакыттан үнөмдөйсүз. Ошондуктан мен ичиндеги данектерин алып жатам. Эми баарын даярдап алганыбыздан соң казанга, чоңураак идишке суудан коюп кайнатып алабыз. Мынакей баарын тазаладык. Баарын ушинтип даярдап алгандан кийин мен казанга сууду куюп, астына оттон жагып кайнатып жатам. Мынакей шарактап кайнады. Эми даяр стерилденген банкаларга кайнак сууда кайнап чыккан крышкаларды жаап, ар бир банкага жүзүмдөн салып, шабдалыдан салып, түктүү жана түксүз шабдалыларды салдым. Эң жөнөкөй усул. Эми осуна баранканы коюп, бир пияладан үймө эмес, жайылма кумшекерди салып, оозун жаап турабыз. Калган банкаларга дагы мына ушундай эле кылып банкаларды толтуруп алабыз. Эми шарактап кайнап жаткан сууну баардык банкаларга толгончо куюп алабыз. Мынакей куйдук. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, шабдалы жүзүм баардыгына. Эми буга дагы кайнап жаткан сууну куюп, оозун бекем жаап коебуз. Мынакей даяр болду. Эми оозун бекемдейбиз. Мына ушуну менен биздин компотубуз даяр. Азыр астына тунуп чөгүп калган кумшекерди эритип алсак, анан жылуу жуурканга уройбуз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына астында кумшекер. Ары бери кулатып, кумшекерди эритип алабыз. Бат эле эрип кетет, анткени кайнак суу. Сиз да сөзсүз түрдө мына ушинтип даярдап көрүңүз. Эми оозун алдыга каратып, жылуу жууркан менен ороп коебуз. Азыр калган банкаларды дагы даярдап жаап алам, андан соң жылуу жууркан менен ороп коебуз. Энди калган банкаларга жана 3 банкага мына ушинтип бир пияладан шекерди салдым. Энди лимонник кислота салам. Лимонник кислотаны кааласаңыз салбай койсоңуз да болот. Жанагы 3 банкага мен салган жокмун. Калган банкаларга салып коем. Лимонник кислотаны салганымдын себеби
Компоттун свети тунук чыгат, ошондуктан салып койдум. Салбай даярдасаңыз дагы болот. Эndi оозун бекем жаап, мына ушундай кумшекерлерини мунадагы эритип, ары бери кулатып, мынакей достор, бул банканы мен былтыркы 2022-жылы жапканмын. Ошол өчпөй калды. Анын эч кандай зыяны жок. Кааласаңыз өчүрүп таштасаңыз да болот. Мына ушинтип оозун алдыга каратып жаап койсоңуз болот. Мына биз банкаларды, даяр болгон банкалардын бетине энди даярдалган күнүн жазып калтырабыз. Бул дагы былтыркы жабылган банкалардын бири. Анын эч кандай зыяны жок. Кааласаңыз өчүрүп таштасаңыз болот. Эми мен крышкаларга, капкактарына даярдалган күнүн жазып калтырам. Бүгүн 16-iyul 2023-жыл. Достор, мына ушинтип сиздер да оңой, асан жол менен мына ушинтип компотторду даярдап алсаңыздар болот. Достор, эгер видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарийга ой пикирлериңизди, сунуштарыңызды калтырып өтсөңүз болот. Былтыры 15-iyul күнү жабылган экен. Быйыл 16-iyul күнү жаап жатам. Мына. Достор, каналымда катталган эмес болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, коңгуроочону кагып коюңуз. Каналда чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүп барасыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуз. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Мынакей биз бардык компотторду даярдап жаап алдык. Кийинки видеолордон жолугушканча Аллахка аманат болуңуз. Эми даяр банкаларды жылуу жууркан менен оруп коебуз. Банкалар 2-2,5 суткада өзүнүн хоту менен муздак болуп муздаганча оруп коебуз. Сиз да даярдап көрүң.